Кутмандуу күнүңөр менен менин сүйүктүү окуучуларым. Силерди 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү, эгемендүүлүккө 29 жыл толушу, ошондой эле 1 сентябрь билим күнү, жаңы 2020-2021 окуу жылыңар менен куттуктаймын. Мына биз 2020-2021 жаңы окуу жылындагы аралыктан окутуудагы алгачкы онлайн тарбиялык саатыбызда силер менен жолугушуп турабыз. Жаңы окуу жылында силерге көптөгөн ийгиликтерге жетишиңерди, татыктуу бинимге ээ болуп, алдыңкы инсандардан болушуңарды каалап, биз тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Биздин алгачкы тарбиялык саатыбыздын темасы балдар сүйүктүү Кыргызстаным. Бүгүнкү сабагыбыздын максатында балдар силер Кыргызстан жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Сүйлөө кезиңер өсөт, Кыргызстанды сүйүүгө тарбияланасыңар. Мен алгачкы сөзүмдү мекен жөнүндө ыр менен баштоону туура көрүп турам балдар. Силер унутпой угуп тургула. Мекен деген эмне? Бийик нарктуу улуу Кыргыз элим бар. Береке мол, ажайып кооз жерим бар. Бабалардын кылым кезген мурасы, ата мекен, сенин ыйык сүйлөнүң бар. Ата журтубуз эң ыйык сөздөр менен даңазалоого татыктуу. Ар бир элдин жугумдуу насаат сөзү, каада салты, эмгеги, сулуулугу, эрдиги, тарыхы болот. Кыргызстандын эң баалуу мурасы бабалардан калган касиеттүү ала тоо жергеси болуп эсептелинет. Мекен бул биздин туулуп өскөн ата бабаларыбыздан калган ыйык жерибиз болуп эсептелинет. Биздин мекенибиз асман тиреген тоолордун, шаркырап аккан суулардын, ак мөңгүлөрдүн, көз жоосун алган жашыл жайыттардын жана тунук суу, кооз көлдөрдүн жери болуп эсептелинет. Мына ушундай жерде сыйчыл, меймандос, токтоо кыргыз эли жашайт. Кыргыз эли өзүнүн конституциясы, символикалары, маданияты, каада салты, үрп-адаты, тили, кол өнөрчүлүгү, көөнөрбөс сөз байлыгы менен башка улуттардан өзгөчөлөнүп турат. Балдар, биздин сүйүктүү өлкөбүздө дагы бир сыймыктанчу Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан тарыхый мурастарыбыз көп. Мен аларды силерге атап өткөн Өзгөн архитектуралык комплекси, Бурана мунарасы, Шырдактуу тинчеги, Шах-Казия күмбөзү, Таш Рабак кербен сарайы, Кошой коргон, Бабурдун үйү, Манастын күмбөзү, Сулаймантоо, Саймалы таш жана башка биздин тоо сыймыктанчу жерлерди айта өтсөк көңүл. Балдар, мен силерге азыр суроо берейин. Силер Кыргызстандын эмнеси менен сыймыктанасыңар? Азаматсыңар. Мен берген суроого силер так жооп берет деген ишеничтемин. Мамлекетибиздин гүлдөп өсүп өнүгүшүнө салым кошкон келечек муун ээлери силерсиңер, окуучуларым. Силер өз мамлекетиңерди чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактагыла. Балдар, бүгүнкү өтүлгөн сабак силерге жактыбы? Анда жаккан болсо, балдар, силер бүгүнкү сабакта сүйүктүү мекенибиз Кыргызстан жөнүндө биле алдыңар. Эми силер үйгө тапшырма алгыла. Мекен жөнүндө ырлардан жаттап, жана аны мага көркөм айтып бергенге аракет кылабыз балдар. Анда эмесе саламатта калгыла.